Парламенттеги Республика Ата журт фракциясынын лидерин алмаштыруу күтүүсүз болгонун фракция мүчөсү билдирди. Руслан Казакбаев лидерликтен алынгандыгын өзү да мурунтан билген эмес. Качан гана кол чогултулуп бүткөндөн соң көпчүлүккө дайын болуптур. Кээ бир фракцияларда, ошонун ичинде Республика фракциясы байма-бай адеп алмашууда фракциянын жетекчилигинин өзүнүн саясий аренага жоготууга алып келип калышы мүмкүн, ыктыяр болуп калышы мүмкүн. Казакбаевдин өз арызы жана ротация деген маселени мен сиздерге төңүндөп берем, андай маселе болгон эмес. Президенттикке койгон лидеринин ызы-чуусу басыла электе фракциянын мындай кадамы көпчүлүктү бүдөмүк ойго түртүүдө. Мунун артында саясий план бар болуусу мүмкүн деп божомолдошот. Алдыда коалиция бузулуп, ордуна оппозициялык азчылыкта калган Республика Ата журт лидерин алмаштыруу аркылуу көпчүлүк коалицияга кирип алуусу мүмкүн дешет. Анткени бул фракциянын депутаттарынын саны да 28 мандатты түзөт. Ал оюндардын бул баштапкы гана этабы деп ойлойм. Фракциянын лидерин алмашуусу. Эми кезек өкмөткө да жетиши мүмкүн, коалицияга да жетиши мүмкүн, спикерлерге да жетиши мүмкүн. Себеп дегенде бүгүнкү күндө саясатчылар ойгонду. Алар деген бүгүн кызуу иштеп жатышат. Алар деген литрлеген, гека-литрлеген кофелерди ичип жатышат. Алар деген пачкалаган тамекелерди чегип жатышат. Демек, кызуу саясат оюндары башталат. Ал эми парламенттеги эркин депутат Жанар Акаев коалицияны таркатып жиберүү оңой эместигин айтат. Мыйзам боюнча жогорку кеңешти таркатуу үчүн 80ден ашуун добуш керек. Ал эми көпчүлүк коалицияда 60ка жакын гана мүчө бар. Мыйзам боюнча биз 2 жолу өкмөттүн отчетун албай, өкмөт бизге ишеним көрсөтпөй коюш керек. Андай учур бир дагы жок. Өкмөт келген сайын парламент 2 колдоп берип атат. Андай өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жок. Дагы бир жолу бар, бул парламенттин 3төн 2 бөлүгү кол коюп берип, тароо макулдугун бериш керек. 120 депутат болсо, 81 депутат биз тарап кеткенге макулбуз деп өздөрү ошого макул болуш керек. Бирок 81 депутат эмес, азыр 8 депутат дагы макул болбойт тарап кеткенге. Анткени ким эле тарап кетсин? Республика Ата журт фракциясынын лидерин алмаштыруу чечими кечээ кабыл алынып, чукул жыйын өткөн. Жаңы лидерди көпчүлүк добуш менен шайланган. Бул көрүнүштө айрым депутаттар өз кесиптештеринин ынтымагынан эмес, бийликтен көрүшүүдө. Мен ойлойм, бул оппозицияга болгон басым да. Ошондо айтса кетсек, азыркы күндө фракцияда, оппозициялык фракцияда, лидер фракцияны алмаштырууда фракциянын өзү эмес, азыркы бийликтин көрсөтмөсү менен алмаштырылып калды да. Эң өкүнүчтүүсү ушул. Саясат таануучулар бүгүнкү күндөгү жогорку кеңеш саясий архитектуранын көзгөсү болбой калгандыгын айтышат. Алардын баамында фракциялар арасында ич ара келишпестиктер күч алган. Эл алдында болсо бардыгы бир программанын алкагында ант берип шайланып келишкен. Аны унуткандар жеке кызыкчылыкты биринчи орунга койгондуктан ынтымаксыздык жаралган. Биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө көп саясий тайпалар бар. Ичине ар кандай саясий ишмерлер, саясий көз караш, ар кандай күчтөр бар. Ошол күчтөр албетте ошол жогорку кеңештеги фракцияларга таасир эте турган күчтөр бар. Ошолор бүгүнкү күндө ошол шахмат ситуациясы өзгөргөнгө жараша, ошол жогорку кеңештеги фракцияларда өздөрү өзгөрүп туруш керек. Болбосо мурункудай болуп тура берсе, коомдо суроолор көп пайда болуп калат да. Эскерте кетсек, Руслан Казакбаев Республика Ата журт фракциясынын лидерлигине өткөн жылдын аягында шайланган. Ал президенттик шайлоодо экинчи келип, кийин кылмыш иши козголгон соң чет өлкөгө чыгып кеткен Өмүрбек Бабановдун ордуна келген эле. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.